мынакей мындай калемпирлерди ыргыткан жалко. Анан биз алып келдик дагы мынтип тазалап атабыз. Мынакей. Мына карагылачы, машалла. Мынча калемпирди каяктан таптыңар, ноябрь айында деп жатсаңар, анда биз бул калемпирлердин баардыгын мынакей өзгөчө мындай кыпкызыл Алтынбек байкебиздин огородунан терип келдик. Сатуучулар калтырып кеткен, жараксыз деп калтырып кеткендердин баардыгын биз жарактуу кылайлы деп чечтик. Алып келип тазалап алгандан кийин аны мынтип күндүн суугуна карабай кемеге бөлмөбүздө тазалап жууп, 2 жолудан жуудук дагы. Анан майдалап бөлүп тоорап кышкы ашканабызга киргизип алдык. Дагы ал жактан түн бир окумга чейин тарттык. Ал эми булардын арасында кичинекей көк калемпирлер бар. Экен алардын баардыгын фарштап коелу дедик дагы. Кичинекей көктөрүн фарштайын дедик. Анан ал эми чоңдорун өзүнчө туздайбыз. Ал үчүн биз фарш алып келдик дагы. Анан фаршына күрүч, татымына жараша туз, мурч, калемпирлердин баардыгын кошуп, анан аны мынтип калемпирлердин ичине толтуруп жатабыз. Айтор Кудай буйруса апамдын тоңдургучуна баардыгы салынат. Мынакей видеодон көрүп аткандай көктөрдүн баардыгын бул байкемдин огородунан калган калемпирден чыкты. Мындан тышкары биз өзүбүздүн огороддон дагы калгандарын баардыгын тергенбиз. Мына алардын баардыгын булардын терип койгонубузга 2-3 жума өтүп кетти. Мынакей ошо 2 жума өттү. Мынакей алардын баардыгын дагы фарштап чыктык. Фарштагандан кийин баардыгын чогуу тоңдургучка тоңдурдук. Бир тамактык кылып, Кудай буйруса кышы менен күн ара булар дагы жээлет. Апама андын кышкы тамактарына аз да болсо жардам салым болуп атат. Ошол. Ал эми жана жогоруда айткан жапжашылдардын баардыгын соуска кошконго болбойт. Ошол себептен булардан лагманга кошулма жасаймын, бирок аны кийин жасаймын. Азыр туздап койдум. Ал эми эртеси күнү кимчинин соусун жасап баштадык. Алгач чеснок менен пиязды ковуруп аласыз. Андан соң сайвизде ковуруйсуз. Анан артынан бул болгар калемпирин коясыз дагы. Анан суусу тартылып, майы үстүнө чыгып калгыча ковуруйсуз. Жай отко кайнатасыз. Анан даяр болгондон кийин суусу тартылып, май үстүнө калкып чыгып даяр болгондон кийин анан мынтип банкаларга куюп коесуз. Биз мындан тамакка томат катары таамакка да колдонобуз, кошобуз. Анан кышы менен керектүү учурда капустаны туздап, капустанын ичине ооройбуз. Бул мамамдын рецепти боюнча кимчинин соусу. Ал эми мындан тышкары бул өзүбүздүн калемпир. Муну болсо тоңдуруу үчүн даярдайбыз. Эмне үчүн мындай тоңдурабыз? Себеби лагманга кошумча жана куурма лагманга керек дейбиз. Мындан тышкары булардын баардыгын биз эмне кылабыз? Түстүү капуста, брокколи жана басай капусталардын баардыгын жана дымдап бышырганда буларды да дымдап бышырабыз. Мага ушундай ыкма менен тамактанган аябай жагат. Жашыл чайга көп басым жасагандыктан көбүнчө жашыл чай, аш көктөрдүн баардыгын тоңдурабыз. Мынакей бизден кышка камылгабыз. Болгар калемпир, айтор калемпир кошулмалардын баардыгын мынакей даярдап бүттүк. Силер калемпир аттуу кошулмалардан эмнелерди жасадыңар? Мынакей, көрдүңөрбү?
биздики жаратканга чексиз шүгүрлөр болсун. Буларда да кыштын акыркы, күздүн акыркы күндөрүнө даярдап жетишип атабыз, Кудай буйруса. Көрүшкөнчө.